Түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы, саламатсыздарбы? Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Сириялык качкындардын саны 4 миллионго жетти. Бул биздин муундагы эң катал гуманитардык кризис дейт Бириккен Улуттар уюму. Бириккен Улуттар уюмунун Сребреницада босниялык мусулмандардын кыргынга алынышын геноцид деп атоо аракетине Орусия бөгөт койду. Британ армиясынын айтылуу ички кавалериясы жайкы эс алууга чыкты. Биз алардан кабар ала кетели. Сириялык качкындардын саны 4 миллион кишиге жетти. Бул өлкөнүн жалпы калкынын 6-дан бери качкын болду дегенге жатат. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар агенттиги билдиргендей, атолдук согуштун кесепеттери биздин муундагы эң чоң гуманитардык кризисти жаратты. Качкындарга жардам деп убада болгон каражаттын чейрек бөлүгү гана келген дейт уюм. Сирия талкаланды, ыркы кетти, обочодо калды. Жакынкы чыгыштын бермети сыналган бир нече кылымдык тарыхы бар шаарлар эми адамдын карааны назар. Дээрлик 4 жылдан бери токтобогон чатактан улам тургундар жер которуп кетишкен. Эми Улуттар уюму качкындардын саны 4 миллионго жеткенин айтууда. Бул өлкө калкынын 6-дан бири. Туркияга келген качкындардын саны 10 айда эле миллионго чукулдады. 2011-жылдын март айында башталган көтөрүлүштөн кийин Сириянын өзүндө эле 7 миллион адам жер которду. Бунун качкындар боюнча жогорку комиссары Антонио Гутерреш BBC'ге маек куруп, так жана кескин билдирүү менен чыкты. Бул чоң трагедия. Биздин муундун эң ири гуманитардык катастрофасы. Эң жаманы, тоннелдин аягында эч бир жарык көрүнбөй жатат. Түркияда эң көп качкын бар. Алардын саны 1 миллион 800 миң. Ливанда 1 миллион 200 миң. Иорданияда болсо 629 миң сириялык жашап жатат. 270 миң Сирия атуулу Европадан баш калка сураган. Алардын көбү кеме менен келишкен. Европадагы ар бир өлкө билиши керек. Четте карап турганга болбойт. Жалпы жоопкерчилик зарыл. Алар жоопкерчиликти мойнуна алып, маселени чечүүгө тилектештик билдириши керек. Бунун качкындар комиссариаты бул жылга убада кылынган каражаттын чейрек бөлүгүндөн гана алганын айтат. Маселенин кесепети 4 миллион качкынга тиери бышык. Мындан 20 жыл мурун босниялык мусулмандардын Сребреница кыргынга алынганын геноцид деп атоо жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясына Орусия вето койду. Уюм өзү коргоого алган 8 миң кишини аман сактап кала албаганын өз тарыхындагы эң оор көрүнүштөрүн бири деп эсептейт. Босниялык серб аскерлеринин 1995 жылы мусулман эркектери менен балдарды өлтүргөнү Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң чоң кыргын болгон. Окуя Югославия эгемен өлкөлөргө бөлүнгөндөн кийин орун алган. Улуттар уюмунан баш калка сураган миңдеген мусулмандар Сребреницада тындым кылынган. 20 жылдан кийин Коопсуздук кеңеши Британиянын бул окуяны геноцид деп таануу боюнча сунушун талкуулоо үчүн чогулду. Буга кыжырданган Сербия өнөктөшү Орусиядан вето коюуну өтүнгөн. Югославиядагы 10 жылдык чатакты кортундуласак, 100 миңдеген сербтер жашаган жеринен куулганы анык. Демек алар да башкалар сыяктуу эле жабыркаганын айтсак болот. Добуш берүүдөн кийин АКШ Орусиянын ветосын кеңештин тарыхындагы дагы бир так деп атады. Вето Британиянын да ачуусуна тийди. Орусиянын бул резолюцияга вето койгонуна Бириккен Королдук кыжырданып турат. Бул кадам Сребреница кыргынында каза тапкандардын элесине көлөкө түшүрөт. Орусия эми өз чечимин киши колду болгон 8 миңдей адамдын үй бүлөсүнө негиздеп бериши зарыл. Бириккен Улуттар уюмунун Гаагадагы трибуналы Сребреницадагы киши өлтүрүүгө байланыштуу бир нече адамды геноцид беренеси менен күнөөлүү деп тапкан. Уюм бул окуяны геноцид деп расмий тааныса, анда айрым мамлекеттер иликтөө жүргүзүүгө мажбур болот. Белградда серб президенти Томислав Николич бул ветону Сербия үчүн улуу күн деп атады.
Сиздер түз эфирде көрүп жаткан BBC жаңылыктары эмесе кабарды улантабыз. Кытайда акциялардын баасы кайра калууна келе баштаган соң өлкөнүн финансы көзөмөлчүлөрү баалуу кагаздардын чукул сатылганын тергей баштады. Башкача айтканда, компаниялар акциялардын баасы түшөт деп болжоп, шашылыш сата баштаганды тергелип жатат. 3 апта бою Кытайда баалуу кагаздары рыногунда баалар кыйрап, 25%га чейин наркын жоготкон. Орус президенти Владимир Путин Уфа шаарында БРИКС тобуна кирген мамлекет башчыларын тосууда. Орусия менен катары Бразилия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка кирген өлкөлөр тобу $100 миллиард фонд түзүү тууралуу келишим кабыл алышты. Мунун 41 миллиарды Кытайдан келет. Уфа шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун дагы саммити өтүүдө. Грециянын өкмөтү бүгүн кечке чейин кредиторлорго жаңы сунуштарын тапшырышы күтүлүүдө. Аны Европалык финансы министрлери карап чыгат. Эгер алар кабыл алынса, Греция 3-чү жолу каржы жардамын алып, евро аймагында кала берет. Келишимге жетүү үчүн колдон келген аракеттер көрүлүүдө, деди Грек өкмөтү. Британияга келгендер королеваны коштоп жүргөн атчандар кавалериясын байкабай койбойт. Анткени алар Британияга мүнөздүү болгон өтө шаңдуу коомдук иш-чаралардын туу чокусу экени талашсыз. Бирок бул атчандар тобу дагы маал-маалы менен Лондондон башка жакта эс алууга муктаж. Жыл сайын алар Британиянын чыгыш жээгинде эс алып келишет. Британиянын королдук кавалериясы өлкөнүн чыгыш жээгине сапар алууда. Жаңы айлана чөйрө аттар үчүн абдан зарыл. Булар дүйнөдөгү эң мыкты машыгуудан өткөн аттар. Бирок жаш аттардын көбү буга чейин деңизди көрүшкөн эмес. Андыктан аларды жайдак мүнөө оңой эмес. Бул парад маалында аттарды туура башкаруу үчүн чабандеске ишеним берет. Ошондой эле аттар да чабандеске ишенип калат. Аттардын да рейтинги бар. Алар аскерлер сыяктуу эле команданын бир бөлүгү. Мынча машыгуу королеваны коштоп жүрүү үчүн жана улуттук деңгээлдеги иш-чараларда шоу көрсөтүү үчүн керек. Башкалаада жер тар болгондуктан аттар машыгуу үчүн жыл сайын 3 жумага лагерге жөнөтүлөт. Дал ушул жерде аскерлер менен аттар бирин-бири жакшылап таанышат. Биз аттарды кошумча тоскоолдуктан секирүү сыяктуу көнүгүүлөрдү жасатуу үчүн алып келебиз. Айлана чөйрө канчалык тынч болсо, аттар менен чабандестердин чеберчилигин өстүрүшкө ошончолук жакшы. Королдук кавалерия бир эле учурда расмий иш-чараларга жана аскердик операцияларга катыша ала турган дүйнөдөгү жалгыз бөлүк. Расмийликти аз да болсо унутуу үчүн бүгүн мыкты мүмкүнчүлүк. Спорт жаңылыктарын албетте теннистен баштайбыз. Бир нече көзүрмө мурда Уимблдонда Серена Уильямс Мария Шарапованы утуп алып финалга өттү. Шарапова 11 жылдан бери Уильямсты ута албай келатат. Ал эми алгачкы жарым финалда испаниялык Гарбине Мугуруза польшалык Агнешка Радвансканы утуп финалга чыккан. Эртең эркектердин жарым финалында Роджер Федерер менен Энди Мари жана Новак Джокович менен Ришар Гаске беттешет. FIFA башкаруучу комитетинин мурунку мүчөсү Чак Блейзерге футбол иштерине аралашууга өмүр бою тыюу салды. 70 жаштагы Блейзер пара алганын, акча адалдаштырууга катышканын, салыктардан качканын моюнга алган соң, америкалык прокурорлор менен жашыруун иштешкен. Май айында FIFAнын 14 өкүлү финансылык айыптар боюнча тергөөгө алынган эле. Уэльсти куттуктап Германияга көңүл айтыш керек окшойт. FIFA дүйнөлүк футбол боюнча жаңы рейтингтерин жарыялады. Ага ылайык кичинекей Уэльстин командасы биринчи жолу алдыңкы 10-дукка илинди. Мындан 4 эле жыл мурун 117-чи орунда болгон. Аргентина биринчи орунга чыгып, Германия экинчиге түштү. Баса Кыргызстанды да куттуктап коюш керек. Кыргыз футбол командасы 20 тепишке жогору чыгып, азыр 157-чи орунда. Жаңылыктардын соңунда калифорниялык художниктин эмгектерин көрүп коелу. Ал оюнчук бөлүкчүлөрдөн комикстердин бир нече каарманын жасап чыккан. Булар Сан-Диегодагы көргөзмөгө коюлат. Натан Савая Warner Bros. Көркөм бирикмеси менен биргелешип, Супермен жана башка таанымал каармандарды жасады. Булардын ар бирин жасаганга 2-3 апта жумшалган. Өжөрлүк деп ушуну айтыш керек окшойт. Биздин BBC Kyrgyz.com сайтыбызда башка кабарлар менен бирге Орусияда иштеп жүргөн мигранттардын Кыргызстанга жөнөткөн каражаттары кескин кыскарып жатканы тууралуу баянды дагы окуй аласыздар.
Эмесе берүүбүз ушу менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчулпан Койчиева, саламатта болуңуздар.